Достор, мотор иштеп атат, үн жакшы угулбай калышы мүмкүн. Эмне үчүн мен сиздерге солярканын баасын улам көрсөтүп атам. Арзандап атат деп. Мурда Украина согушу башталганга чейин ушундай эле баалар болчу да, $3 өйдө болчу. Ошондой баага түшүп аткан себеби Америкада көптөгөн трак айдаган кыздар, жигиттер сүйүнүп атат. Арасында мен да сүйүнүп атам. Анткени солярка арзан болгондо, ар бир жолу солярка куйганда азыр биз $200-250 экономия кылып атабыз. Мен айтып атам го, кээ бирде полный бак куям деп. Ошо полный бак куйганда мурда 1000ден ашык акча кетсе, азыр 1000ге жетпей атат дагы. Ар бир куйган сайын $200-250 экономия. Бул дагы абдан жакшы. Биз жумасына 2 жолу, 3 жолу, 4 жолу куюп калабыз. Жүргөнгө жараша. Ошон үчүн бул дагы плюс. Көптөгөн блогерлер бар Америкада. Ар кайсы өлкөлөрдөн бардыгы көрсөтүп турат солярканын баасын. Ошон үчүн мен дагы сиздерге көрсөтүп атам. Бул жакшы жаңылык. Мындан да арзандай берсин. Канчалык солярка арзандаган сайын ушул Америкада трак айдап жаткан мекендештердин бардыгына пайдасы тиет. Жолдо жүргөн Америкада, Европада, Россияда, Кыргызстанда, дүйнөнүн бардык жолдорунда азыр трак айдап, такси айдап жүргөн мекендештерге ак жол, дөңгөлөктөр чимирле берсин, трак машиналардын астынан шамал чуркап турсун достор. Анда биз жолго чыгалы. Барыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум достор, барыңыздарга Нью-Мексикадан чоң жалынды салам. Бүгүн 20 февраль. Жүктү ушул базага алып келдик. Бул жака кириш үчүн очередь экен. Мен астында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 трак турат. Мен деген Мексиканы абдан жылууга деп ойлогом, Нью-Мексиканы. Абдан суук экен. Азыр тоолордон өттүм, бийиктиги абдан бийик экен. Колорадо штатынан дагы абдан бийик экен. 7000 баягы фит деп коебу, ошол өйдө турат экен, деңиз деңгээлинен. Азыр мен сиздерге бир кызык нерсени көрсөтөм. Үшүп калган кичинекей пальманын небереси турат. Могул жерде өзүңүздөр көргөндөй кичинекей экен, анан сууктан үшүп калыптыр. Караңыздарчы. Бул эмне деген кордук. Ушундай пальма көрдүңүздөр беле? Чоң таш бар экен. Бул жагында кичинекей таш, бул жагында кичинекей таш. Ортосунда сууктан үшүп калган пальма бар экен, достор. Бул жактан дагы бир, мен артыма дагы бирөө келатат.
жүк алып келатат, мияққа бурулуп атат. Мына мунун аркасынан дагы бир трак келатат. Мына Нью-Мексиконун таштарын кармалап атабыз. Ушундай кичинекей пальманы ким көрдү эле, достор? Үшүп калган. Үшүп калган пальма. Бул жакта дагы бир трак чыгып кетип баратат. Эми бул пальманын бир жалбырагын үзүп алсакпы, же эмне кылсак? Өзү деле үзүк турбайбы? Муну деген эстеликке алып коелу, үйгө барып коюп коебуз. Нью-Мексикодан келген жалбырак деп. Анда биз очередке туралы, ата трактор астыга жылып кетет. Мына өзүңүздөр көргөндөй тала кете берет. Бул жакта стоп деген знак бар экен. Comfort Way дейт. Shamrock Way дейт. Бул жакта дагы бир трак келетет. Жакшы достор. Очеред бат-баттан жылат экен. Кудай бирсе азыр жүктү тыштайбыз. Мияктан бир 2 саат жүрсөк, алыссак, жүктү тыштасак, жаңы жүк алып кетип калабыз. Трактын баары шалтак болду. Жуудуруш керек эле, көптөн бери жул элек. Секьюритиге келдик, азыр bill of loading'ди беребиз. Эмне деп айтат? Кайсыл эшикти берет? Hi, how are you, sir? Cool. Do you have your ID, sir? Driver ID? Yeah, yes, sir. Yeah, driver license. 1 second. Awesome. Just one moment. And do you have a seal on the back? Yes, I have. Так, булар driver license деп айдоочулук күбөлүктү сурайт экен. Seal барбы дейт. Мен астындагы тракты көргөм, өзүлөрү кесеткен. Булар текшереткен seal'ды. Анан кесип өзү менен алып кететкен. Бүтөлү. Бакарез деген неме болот? Бакарез. Ошол бакарезди алып арттын көздөй кетти. Кесип атат seal'ды. It's one of the doors that are straight ahead of us here. Okay. So what you'll do, you'll open your door, reverse in, chalk your tires, and you'll take the paperwork to receiving. They are all the way down at the end. There's a white sign that points up left, a little ramp to their office. Okay, thank you so much. 33, yeah? Bizge 33-cü eşikti verdi. Hazır tüz barasın deyit, 33-cü eşikке koyuyorsun deyit, anan o kağızdardı Deyakta receiving деп атайын стрелка көрсөтүп турат. Мына кирип бартабыз достор.